Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Таң калыштуу жаңылыктар кайра болуп атат. Ушу Америка Штаттарынын өкүлчүлүгү Москвага барды, Путин менен жолукту. Путин аскердик форманы кийип алып, ошол баягы Курсктагы украинтерди кырып атабыз, өлтүрүп атабыз дейт. Путин деген 15% Орусиянын күчүн, ресурсун колдонуп атабыз дейт. Аскердик ресурсун чынын айтса Орусия 50%-ын колдонуп салды деп эсептелинет дүйнө жүзүндө. Азыркы бар аскердик ресурсун, бирок толук мобилизацияны Орусия жасай элек. Толук мобилизациядан коркушат негизи, анткени бир жерден согушту да таба алышпайт да, анткени толук мобилизация өткөрүлсө эл нааразы болот, ички Орусияда бийлик алмашуусу болуп кетиши ыктымал. Согушту азыр токтотуп ийсе, фронтто дейт көптөгөн элдер калды дейт. Фронттогу элдердин саны, ошо аскерлердин саны кескин дейт. Анан ошол аскерлер үйгө барса, алар деген 1 миллиондон, ошо 3 миллиондон акча алганы көнүп калышты дейт айга. Ошо бирдик выплаталар же болбосо 200 000 рубльден, 500 000 рубльден алганы көнүп калышты дейт. Анан ушул адамдар дейт ошол акчага аябай жыргап, анын үй бүлөлөрү өзү болсо согушка барып келип, өлүп, өлбөй калса келип машина алып, аябай жакшы жашап, жаркын жашап, инвалид болсо деле баягы акчага ыраазы болуп, ушундай адамдар эгерде инвалид эместер, курал кармаганды үйрөнүп калгандар кайра Орусияга кайтарылса дейт, азыр согуш бүтүп калды десе. Орусияда баягы биринчи дүйнөлүк согуш бүтүп баратканда, бир 16-18 жылдары ошо солдаттар кайра Орусияга, Орус империясына кайтарылганда, алар деген көтөрүлүш жасай бергенде, анткени ушул өтө көп курал, өтө көп адамдардын колунда болуп калган, эркектердин, жана ошол өтө көп эркектер эч эмне кыларын билбей, эртеңки күзүнүн каралбай, кандайдыр бир иш аракеттерди кылып ишкен да, революция болуп кеткен ошо. Бул октябрдык революция деп тарыхыбызда бар, бирок ага чейин февраль революциясы болуп кеткен. Аябай кандуу болгон, Орусия кан жуткан да көп. Анын ичинен дагы Орто Азия, бүт ушу Евразия кан жуткан. Анан ошону албетте кайталагысы жок да, мисалы үчүн ошол эле азыркы 500 000 ушундай даярдалган кандайдыр бир кандын ошо жытын жыттап алган адамдар эгерде азыр согуш майданынан Орусияга кайтарылса, Орусия үчүн бул деген аябай начар нерсе деп эсептелинет. Ошон үчүн Орусиянын бир гана жолу бар, бул деген согушту улантуу, тынчтык келишимдерди жасаса дагы, убактылуу жасаса дагы, ошол тынчтык келишим тез ишке кирбей, дагы бир аздан кийин ишке кирсе жакшы деп көрүшөт. Ага чейин бүт ушул даярдалган кан жыттап калган адамдарды, эркектерди майданга, ошо согуш майданына жөнөтүшөт да, бирок барып өл деп. Анткени буларга эң арзан нерсе ошол даярдалган аскерлер өлүп калса да, бул нерсе эң кызыктуу деп кээ серепчилер айтып атат да. Америка Штаттарынын өкүлчүлүктөрү жолугуп сүйлөшүштү. Ушу 5-күнү сүйлөшүштү, 14-чү жалаңкыранын 14-үндө. 15-inde ошо 14-нүн аягында Путин өзүнүн сөзүн айтты. Сөз айтканда ал айтты, биздин 30 күндүк ушул тыныгууга, атууну токтотууга даярбыз дейт, макулбуз дейт, бирок бир нюанс бар дейт да, бир кычык бар дейт. Ошол кычык боюнча ушу украиндиктер өзүнүн баягы аскерлерин даярдаганын токтотсо дейт. Анда биз ушуга бармакпыз, тынчтыкка бармакпыз дейт. Эгерде өз куралдарын толугу менен чыгарып салса, жок кылып салса дейт, демилитаризация эң башынан ушундай талапты койгонбуз дейт. Эгерде украиндиктерге ошол Европа өзүнүн жардам берүүсүн токтотсо дейт. Эгерде аскердик бүт техникаларды, ошол волонтерлорду, анын даярдаган консультанттарды баарын чыгарса дейт, ошо Украинанын территориясынан. Эгерде Украина толук куралсыз калса дейт, жана аскерлерин ошо тынч жашоого жиберсе дейт, анда согуш токтойт деп айтат да. Бирок дагы айтканы боюнча, ошол эгерде Курсктан кармасак дейт, батальондорду украиналыктар, алар деген бир нече ошо кылмыш биздин территорияда жасады дейт, ал кылмыш боюнча жооп бермейинче кой бере албайбыз, кой берсек мүмкүнчүлүк болбойт деп айтты да. Бул эмнени билдирет? Бул деген тынчтык, тыныгууга макул эмеспиз, же болбосо макулбуз, бирок өтө мындай биз кызыктар эмеспиз дейт да. Тынчтык келишим кыла турган болсоңор, анда толугу менен Украина жок болуп кетсин дейт. Азыркы элитасы жок болуп кетсин дейт. Азыркы армиясы жок болуп кетсин дейт. Ошондо гана тынчтыкка даярбыз дейт да. Ошондой деп жооп берди. Кээ биздин баягы жарандарыбыз Кыргызстанда, кээ серепчилерибиз, башка өлкөлөрдүн серепчилери тескерисинче Путин тынчтыкка макул болду деп эсептешиптир да. Бирок серепчилердин көбү, баягы эл аралык серепчилердин көбү айтат, жок, андай болгон эмес дейт. Бирок мисалы үчүн ага Трамп ынанды дейт, Трамп ага ишенгендей болду. Орусиянын баягы аткаминерлер менен бир сыйра, эки сыйра сүйлөштү дагы. Трамптын айтуусу боюнча ошол Путиндин позициясын да алды. Путин менен сүйлөшкөндө дейт, ошол
ошо Курскта украиндиктерди аябай курчап алып, азыр былчылдатып өлтүрүп атыптыр. Ушул өлтүрүүлөр токтош керек. Ошо токтош үчүн ушундай биз менен тилектешпиз, сурандым дейт. Ал өлтүрүүлөрдү токтот, ошол кишилерди чыгарганга жардам бер деп Трамп дагы өзүнүн сөзүн айтып атат. Демек, Европа болсо айтып атат, демек Трамп бизди колдобойт окшойт. Европалык серепчилер, аскердик серепчилер айтып атат, азыркы маалда ошо Америка Штаттары өзүнүн ичинде катуу реформалар жасай баштады. Жакынкы кошуналар менен катуу кагылышка келип алды. Ошо Канадага пошлиналарды кылып атат, баягы 50%, 25% Канада электричество өчүрүп, электроэнергияны өчүрүп, 1,5 миллион америкалыктарды светсиз калтырабыз деп атышат. Алар да өзүнүн пошлиналарын көбөйтүп атышат. Бүгүн дос болуп кетишти, эртең кайра душман болуп атышат дейт. Мексика менен согуш кадимкидей болуп атат. Мексикадан келип аткан, ашып аткандар менен кадимкидей армияны, улуттук гвардияны жиберип, ошол армиялар менен атышып, бири-бирин кармаганга аракет кылып, ушундай нерселер болуп атат дейт. Ошо Америка дагы бир байкалбаган жаңылык. Америка 10 жылдан бери өзүнүн жанакы шельфтерин, биздин ошол шельфтерди иштетип атабыз деген далилдерин жыйнап келген. 10 жыл далилдерин жыйнап, буга тапшырып, жана эл аралык уюмдар бар, ушул баягы чек-араларды каттаган. Анан ушундай уюм жакында ушундай чек-араны каттаптыр да. Эми Америка дагы 1 миллион ушул чарч километр өзүнө коштуруп алды ушинтип. Америка 1 миллион километрге чоңураак мамлекет болуп калды да. Кийин карталардан ал нерсени көрөрбүз, балким ал нерсе дагы баягы Украина менен согуш болуп атат деп угулбай. Ошондой иштер менен алек болуп, Америка Штаттары албетте дүйнөгө жана Кытай менен согушка даярданып, Кытай менен тирешүүгө даярданып, Америка Штаттары эч кандай Европага жардам бербейт деп европалык серепчилер айтып атат да. Европага жардам бербесе, демек Украинага да жардам күтүүнүн кереги жок. Балким Украинага минималдуу түрдө Байден бергендей эле баягы тамчылап жардамын бере берет. Бирок баягы Украина эли баары кырылат деген ойдо да европалык серепчилер. Ошон үчүн айтып атышат, эмес мобилизация кылалы, биздин жалгыз тамыбыз дейт, ушу Путин менен ошо Орусиянын ортосунда жалгыз эле Европаны коргоп турган күч бул бир гана Украинанын армиясы дейт да. Украинанын да армиясы айтып атат, толук мобилизация өткөрдүк, ТЦКлар, ухилянт деп коет, уклонисттерди кармадык дейт. Машыгууларды жүргүзүп атабыз дейт Польша территориясында. Анан жакында дейт ошо Литва, Латвия территориясында дагы, Британия территориясында. Жакында дейт дагы ошо 1,5 миллиондой киши кирет дейт да, согушка катыша баштайт деп. Ошол 1,5 миллион киши киргенде дагы 1-2 айдын ичинде биз дагы контратака кылабыз дейт Орусияга. Украиндердин ошол кээ серепчилер ошондой сөздөрдү, оптимистикалык сөздөрдү айтып атат. Анан Европа биримдик болсо ошо Украинаны колдогонго эми аргасыз болобуз. Биз деген ошо ар бир мамлекет ошо төлөй алган өз ыктыяры менен 3-4% өзүнүн ички дүң продукциясын кайра бөлүп берет дейт Украинага. Анан ошол Орусияга тирешүүнү улантабыз дейт да. Анан ушул согуш бүтүүнүн кандай шарттары пайда болуп калды? Биринчи шарттары бул деген максаттар алмашуусу. Эгерде мисалы үчүн Украинада шайлоо болуп кетип, Зеленскийди бийликтен алса, Орусия ошондон пайдаланып, жок болгонун пайдаланып, кирип территориясына дагы бир нече кирет, Львовко чейин барат, анан ошондо токтойт. Дагы бир варианты, Орусияда бийлик алмашып кетет, жана Орусиянын башкы бийлигинде жаңы келгендер жарыялайт, баягы Орусия ушуну менен разы болот, ушу менен токтобуз согушту деп жарыялайт. Ушинтип согуш токтосо болот. Дагы бир жолу бир тарап экинчи тарапты өлтүрмөйүнчө согуш токтойт. Канын толук кургатмайынча да, чыгармайынча ушундай согуш улана берет экен. Ошон үчүн мындай тынчтык кабар болгон жок тилекке каршы. Мен деген аябай күтүп аттым элем өзүм, аябай переживать этип, ушу Орусияда да туугандар бар, Украинада да тааныштар бар да. Ушул эки мамлекет согушкан сайын жүрөк ооруйт да, ушул токтотсо болот эле. 3 жылдан ашып баратат. 3 жыл бою ушул согушуп атышат да. Анан согушуп ошо бири-бирине мындай бир тууган болсо да, мейли тарыхы ар башка, мейли баягы генетикасы ар башка, бирок канча бир бир аймакта жашагандан кийин алар 40%, 30% бири-бирине бир тууган да. Анан ошо бир туугандар бири-бирин өлтүрүп атса өтө жагымсыз нерсе да. Анан ошо согуш баягы албетте бийликтегилер баштайт, жөнөкөй эл мындай өлө берет да. Анан ошо менен бирге азыртан баштап ошо Америка Штаттарында экономисттер айтып атат,
BlackRock компаниясы Украинада көп аябай активтерди алып атат. Ошо Орусиянын активтерини 50% кармаса дагы ошо BlackRock баягы Украинада да ошо 50-60% активтерин кармаганга аракет кылып атат. Жана айтып атышат, согуш бүтөрү менен дейт, биз ошону Түштүк Корея кылабыз дейт, Украинаны. Бул жерден аябай чоң экономикалык бум болот дейт. Азыр ушундай бум Польшада болуп атат, өзүнөн өзү, бирок Польшада эл көбөйүп атат. Биз ошо Украинаны гүлдөтөбүз дейт, анан Украинадан дагы бир нече акча сыгып алабыз дейт да. Аябай көп акча түшөт деп айтып атышат да ошо. Ошондой, демек согуш токтосо эле бизнес жанданат, бизнес аябай катуу өсөт, Европа тарапта аябай чоң инвестициялар болот. Европага инвестиция өздөштүрүш үчүн Кыргызстандан үйрөнүш керек биринчи да. Ошон үчүн бизнес пландоо курсуна катталгыла, бизнес план жазганды үйрөнгүлө, жана ошо каналды колдоп койсоңуздар болот, эгерде маалымат сиздерге пайдалуу деп ишенсеңиздер. Анда эмесе баягы эмки видеолордон көрүшөлү, дагы ошо өзүңөрдүн пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Согуш качан токтойт? Тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйк болойн огула. Ден соолукка жакшы.